Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah ve salatu vesselamu ala Resulillah thumma amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi taala ve barakatuhu. Ötkönki temamız da olay. Keyinki sözlөрүбүздү ayat hadisтерди мында жатканда алып келип темабызды улайбыз буюрса. Hazreti Ali radıyallahu anhu ne degen? Bil afiyeti tujatu lezzetil hayati. Geçirimdi bolunun negizinde жашоонун рахаты, жашоонун маңызы башталат деп. Карабайсыздарбы? Кимди болбосун кечире билип, ар бир адамды жакшы жагынан карай билип, мындай мааниде болуш керек, тигиндей болуп калды болуш керек, түшүнбөстүктөн болуп калды болуш керек деп жакшы көз караш менен карай биле турган болсок, Кудайым буйруса, жүрөгүбүздө кыжаалаттык болбогондон кийин жан дүйнөңүз кенен болот. Эгерде жүрөк заада сарсана болуп калсаңыз, ичкен суумду ирим кылдың го деп коет бизге. Жеген окатын баары сүзмөнүн сары суусундай эле болуп калды деген сөз бар да. Болбосо сүзмөнүн сары суусу эмне кылат адамды? Ичиндеги адамдын майын, башкасын эритип, тазалап, бүт баарын эмне кылат? Жок кылат. Ошол сыяктуу жеген окатым деле аш болбой калды деген мааниде. Ошондуктан дайыма адамдарды кечире билип, туура көз караш менен карай биле турган болсок, ушул дагы Кудай буйруса жашообуздун рахаты башталат деп Hazreti Ali radıyallahu anhu ayткан. Ошондой эле Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын мектебинен таалим тарбия алган канчалаган жоро жолдоштор болгон. Бүгүнкү мусулманчылык терминде сахаба деп коет экен. Сахаба деген жоро деген сөз. Пайгамбарыбыздын жоролору. Өзү менен кошо доорлош болуп жашаган, кошо жүргөн, динге мээнет кылып кеткен адамдар. Мына ошолордун таалим тарбиясын алган Умар ибн Абдул-Азиздин өткөндө керемет сөзүн айтканбыз. Дәвир жолу айтып коелучу. 3-чү жумада айтып атабыз. Өтө маанилүү сөз болгондуктан. Эмне деп айтып атат? Намаз бейишке бара турган жолдун жарымына чейин алып барат. Ал эми орозо болсо бейиштин эшигинин так алдына чейин алып барат. Ал эми вас-садакату tudkhiluka alayhi. Ал эми садака бейиштин ичине эмне кылып жиберет? Киргизип жиберет деп. Кыргыздар деле айткан, токошту бала сүйкүмдүү деп. Дайыма ата энеңизге кичинекей нерсе болсо деле жасап алып, жылытма дагы эмес, жаңы бышырып алып, эгер кошуна жашасаңыз, күтүүсүздөн же болбосо азыр эми алыс жакын кылган бүт транспорт болуп калды. Эгер калаанын ичинде жашасаңыз, айылда болсо деле азыр минген унаалар деле көбөйүп калды. Эрте күтүүсүздөн эле мен эрте менен барып калам, чай-пай даярдабай туруңуздар, мен өзүм барып даярдап, чай тасмал даярдайм. Чогуу тамактанабыз деп койсоңуз, ата-энеңиз эмне кылат? Бизди күтөт ата-энелерибиз. Сонун алар эмне жакшы көрөт, жакшы көрбөйт, аны деле билебиз. Ошол жакшы көргөн тамагын ысык кылып таң эрте жасап, анан апарып туруп берип, эшти тыкылдатып эле, келиңиздер деп туруп тамакты алып барып берсеңиз, сиздин берген тамагыңызга деле ал өтө деле сүйүнбөйт. Сиздин жасап аткан мамилеңизге таң артпай келип, аларды тамактандырып, андан кийин багымдат намазын окуп алып, ана жумушуңузга кетип калган болсоңуз, бул керемет болот экен. Бүгүнкү күндө мейли антип деле тамак апарбай эле коелу. Жок дегенде өткөндө да айтканбыз, онлайн менен. Азыр бүт эле телефондор жана эмне деп коет? Сыйпалама телефон деп коет экен. Жана сенсорный телефонду сыйпалама. Ошол сыйпалама чөнтөк коңгуроону менен эрте менен чалсак, 100/100. Азыр онлайн, офлайн деген терминдерди үйрөнүп алдык азыр. Онлайн телефон аркылуу, интернет аркылуу болот экен. Офлайн маңдай тескей. Ошо маңдай тескей сүйлөшкөндөй эле болот экен, онлайн менен сүйлөшсөңүз деле. Эмне жумушка чыгып атасыз эрте менен, кийиндиңиз, эшикке отурдуңуз же машинаңызга оталдырып отурганда эле секин телефонду чалып ата-энеңизге. Мындай чалып интернет иштетип ал эгер өчүп болсо деп.
Анан көнүп калат өздөрү деле. Чалып туруп 1 мүнөт эле жетет. Андан 2 мүнөт, 3 мүнөт эле сүйлөшпөй эле коңуз. Эгер үйдө эле келинчектерибиз чалып калса, же келинчектерибизге өзүбүз чалып калсак, эзилишип аны менен. Бала чакадан бери эмне кылып атат бардыгын сүйлөшүп, 10-15 мүнөткече сүйлөшүп кое беребиз. Ата-энебизге кээде 1 мүнөттө ая дегенбиз. Аябайбыз деле, маани бербейбиз. Маани бербейбиз, эми отурат да алар депчи. Эгерде балаңыз Москвага, же илгерки аксакалдар айткандай, Москвага. Москва деп сүйлөгөн го, Фрунзе дегендей. Фермерди пермер деп сүйлөгөн да илгерки кыргыздар. Фны п кылып сүйлөгөн. Жок, ф деш керек дегенде парзды анда фарз дей бериңиздер. Фарзды биз парз дейбиз да. Мойнубуздагы парзыбыз деп п кылып сүйлөгөн бизде кыргыздар фны. Ошол сыяктуу Фрунзеге келеби айылдан же Бишкек калаасына, борборубузга, же болбосо тиги алыскы жолку Европага кетеби, Америкага кете турган болсо, эгер балабыз жанталашып эрте менен эрте туруп тамак ашын даярдап, кокуй балам курсагың ачып калбасын. Балам, өзүңдү жылуу кара, бут кийим таманыңа музак өтпөсүн деп лыпылдайбыз тим элечи, тынчсызданып. Жетип алса да эрте менен чалгылап, туура айнанайын. Курсагың тойгузуп кетип атасыңбы окуу жайга деп. Ошентип бөйпөлөктө отуруп балдарыбызды эмне кылып аткан биз? Жашы 18, 19, 20-га чыккан менен ой жүгүртүүсү 10 жашар баладай болуп калып калат экен. Мынакей таба эмес тобо, анын бетин арыгысы мына интернетте хит болуп жүргөн бир жаш бала чыкты го. Атасы өкөлө турат экен, атасы өкөлө. Апасы өтүп кетиптир. Карасаңыз, өзүм оокат кылам дейт, өзүм үйдү жыйнайм деп атам даярдап берген нерселерди коем деп атат. Эмне тамак жасаганын билесиң, жумуртка бышырганды үйрөндүм деп коет. Калганда үйрөнөбүз да деп коет го тим эле. Турмуш экенин үйрөтөт экен да. Мына ошондуктан биз дайыма бала чака пайда зыянды ажыраткандан кийин тамак ашты өзү даярдап, тескерисинче ата-энеге кам көргөнгө үйрөтүшүбүз керек экен. Балам, биз баратабыз, чай даярдап кой. Балам, бир пас чыдап тургула, аз апаң экөөбүз баратабыз, аз бир пас барагап тамак кыла калабыз дей бербейчи. Жасасын өздөрү. Үйрөтүш керек. Ошентип көзүн карай бере турган болсок, бул чатак болот. Эми Лукман Хаким эмне деп айткан? Иза ахтата хатиатан фаати садакатан. Өткөндө айтканбыз, ошону ар бирибиз өзгөбүз убада берип алалы. Адатта бир кемчилдик бар, дайыма туура эмес иш болгон. Ошону таштай албай айткан болсок, ошо Лукман Хакимдин сөзүнө амал кылышыбыз керек экен. Лукман Хаким ушинтип айткан экен. Лукман Хаким эмне деп айткан? Эгерде ката кетирсең, ошонун ордуна эмне кылып кой? Садака берип кой. Эгерде мен бир аксакалдын көңүлүн калтыра турган болсом, аксакал деп мисал айталы, 50 жаштан өйдө, мисал да. Көңүлүн калтыра турган болсом, мага 1000 сом садака берүү милдет болсун дедиңиз. Анткени айылда жүрөсүз да, элге аралашып. Анан бир ката кетирип аламыз, 1000 сом садака кыласыз. Анан дагы болбой эле, тыйылбай эле жанагы корс мамилеңизди улантып атасыз дагы эле. Койчу аксакал деп эле баягы адатыңызча кагып силкеп. Эмне кыласыз? 10.000 сом садака берүү мага милдет болсун деп койшуңуз керек экен. Мына Лукман Хакимдин неси методу. Анан 10.000 сом бересиз, балким анда эле берип коесуз. Анан кийин 15.000ге, 20.000ге улам чыгара берсеңиз өйдөгөздөй. Ошондой бир өтө терс болгон, өзүңүзгө байланыштуу мейли эле го, ал кыяматта жооп бересиз. Бирок мына адамдарга тиешелүү, адамдарга бир көңүлүн калтыруу, адамдардын акысын жеп коюу, акысын талкалап коюу, ушундай бир жат көрүнүш нерселерди жасап алуу адатынан арылыш үчүн жанагындай садакаларды метод кылышыбыз керек экен, ыкма кылып. Эгерде мен ушундай бир жумада бир жолу ата-энем менен онлайн сүйлөшүп турбасам, мага 10.000 сом садака берүү назыр болсун, ниет болсун, мага ант болсун деп өзүңүзгө өзүңүз Кудай алдында сөз берген болом деп сөз берип алсаңыз керемет болобу? Болот. Кантип бир жумада бир жолу чала албайсыз. Чалса болот. Өзүбүз амал кылып көрдүк. Тим эле жеңем бар эле айылда. Кийин мага айтып атпайбы? Атам менен апам укмуш сүйүнүп калды депчи. Сүйүнүп калат экен чындап эле. Анан кээде керек болсо кучактап эркелешип деле коюш керек экен аталарыбыз менен. Эми биздин жашыбыз 40-ка келип калды. Сиздин жашыңыз 50-ге келип калды, мисал. 70-теги атаңыз кантип сизди эркелет? Айнайын балам деп эркелете албайт алар. Сиз өзүңүз барып эле сүйөнүп эле жанагы кулундары барып бир энелерине сүйкөнөт го. Ошондой барып эле мындай сүйкөнүп эле кучактап эркелеп
ата сіз жақсы адамсыз. Мынакей мықты ене алған екенсіз. Біз мұнантып зыңқиып чоңойдық. Тәлім тарбиябызды алдық, үйленіп жайландық. Сізге рахмат ата деп қойсақ, жаңағы атауыз 5 жашар баладай олып, өйде көтеріп, еркелеп сілкілдетіп қойсақ. Енді сілкілдетіп десе жұлқылдату емес, ақырын. Секен ығына қарап. Шын жас баладай сүйінеді. Ошоны біз көнүктүрүшүбүз керек экен. Бізде бір кээде бір тура эмес адат бар. Ата менен баланын ортосунда дистанция бар, аралык болуш керек деп отуруп, сыр бербей мынантип зыңкайып, баягы сынын бузбаган киши болуп мынантип тура берсе, эртеңки күнү бала башка жактан сырдаш болуп калат экен да, анан ата аралаша албай калат экен. Ата деле ата айлабайт. Ал байкуш эрте менен эрте кетет, кечинде кеч келет, ушу бала чакамды адал эмгек менен багайын деп. Аны бала түшүнбөйт экен. Ушундай да. Ошондуктан кээде ата-энелерибизге жакшылап көңүл буруп коюшубуз керек. Ошого ушуну адат кылалы туугандар. Кийинки жумада балким өзүңүз сөз берип келиңиз могул жерге. Кээ бириңиздер бир жумада күнүнө деп айтсаңыз да болот. Аялым менен күнүнө бир жумада бир жолу онлайн сүйлөшүп турбасам деп мына жаштар сөз бербесеңиз деле өзүнөн өзү алдын чалдырып алат сизди. Каердесиң деп. Турабы? Кел атасыңбы деп оңой эле ал. Бирок биз ушунун ордуна ата энеме мен чалайын деп эмне кылып алышыбыз керек экен? Сөз берип алалы. Биз байлыктын байлыгына, мансаптын мансабына, илимдин илимине, туу чокусуна жетсек деле, бирок негедир ата энебиз менен болгон мамилебиз жок болсо, нөл болсо, сый урматыбыз жок болсо, демек ийгиликке жеткен деле жокпуз. Ошол көрүнүштү өзүңүз жалгыз жасап атасыз да. Тактап түшүндүргөндө, ата-энеңизге баладай болуп бир балалык мамилеңизди, милдетиңизди жакшы аткарбай аткан болсоңуз, Кудайым сизге 5 бала, 2 кыз же 5 бала, 3 кыз берген болсо, 5 балаңыз келиндер, неберелер менен, 3 кызыңыз күйөө балдар, неберелер менен биригип, сизди да ошентип сыйлабайт экен алар. Эмне кылат? Бая өзүңүзгө эле окшош да. Себеби алар сизди көргөн жок. Атаңызга, энеңизге болгон, алар кирип келгенде, чоң атаңар келиптир. Тосуп койгула тияка, киргизип койгула деп турсаңыз, өзүңүз чаа калбай. Ана чоң атаңар келиптир, чыккыла ишке деп. Не өнөр ал. Ушундайлар бар, байкайсыздар кээ бири. Чоң атаңар келиптир, чыккыла ишке деп. Өзүңүз учуп чыгып, өзүңүз лыпылдай бериңиз. Бут кийимин чечак алып, бут кийимин шоткалап, тазалап, лыпылдап деп элечи. Жылтылдап, жанандай кыбы чүпүрөктөр болот, андай шоткалап бүткөндө да мындай бир мода эмес беле мурун. Герзовый өтүктөрдү да ошентип майлап кийип калдык биз. Сиздер мынак кийдиңиздер, биз акыркы болуп биз да кийип калдык. Мынандай эле башыңды кылтылдап мына чайкаганда жана жылтылдап калчу да бут кийимдер. Ошондой кылып аталарыбыздын бут кийимдерин жылтылдатып, апаларыбыздын бут кийимдерин жылтылдатып койсок үйгө келгенде, бизден төрөлгөн бала чака эмне кылат экен? Ата-энем үчүн чикерек турбайбы депчи. Алар менен мамур-жумур болуп сүйлөшүп, чай куйда отуруп албай, өзүңүз колуңуз менен алып, чай куюп берип, ата келиңиз деп. Чайнекти мындай өйдө жактан куйбай, илгери эмне кылган? Аттын зарасында калбай, көбүртпөй, балам, пияланын чекесине куят. Пияланын чекесине куят чайды. Ошондо пияланын чекесине чайнектин оозун туштап туруп куйса, чай момдойнон айланып түшөт. Көбүрбөйт. Дагы пияланы өйдө эмес, ылдый жактан акырын узатасың ата-энеңе. Деп туруп, эмне кылат? Биз үйлөткөн бизге деп туруп, акырын өзүңүз ошентип кызмат кыла берсеңиз, көрдүңөрбү балдарым? Ата-энеге чай куйганда ушинтип куйуш керек экен деп туруп, өзүңүз эле куя бериңиз. Болбой эле. Анан эстер чоңойгондо анан сиздин колуңуздан талашат анан. Ата сиз отуруп берсеңиз, биз куябыз деп. Акырын эмне болот экен? Өздөрү алат экен чайнекти биздин колубуздан. Анан элге акыл үйрөткөнүн кереги жок. Өзүңүз ата-энеңизге сый урматты жасай албай аткан болсоңуз. Ошого бул дагы ата-энеге карап жылмайып коюу заиф, алсыз риваяттар бар. Ата-энеге жылмайып бир карап койсоң дейт, эзилип жүзүнө умражылыкка барып келген соо берилет деп атпайбы? Биз карап койсо, жинибиз келген да балдар бар экен. Ата-энебиз бизди карап койсо. Кеч келем да эмнени айтат болду экен депчи. Мен иштерим бар, шашылышмын деп. Анан чалайынчы деп кагып силккендер бар экен. Ошонун кереги жок да. Бир күн таппай калабыз төрүбүздөн. Кээ бирлерибиз бар экен,
өзүбүздүн проблемаларга дагы ата-энебизди да тыга берет экенбиз да. Атам мындай болуп атат, мындай болуп атат, анан тиги ишимде мындай болуп атат, бул мындай болуп атат. Ата-энеңиздин балким давлениясы бардыр сизге айтпаган. Эң негизгиси ата-энебизди өзүбүздүн күнүмдүк жашообузда болуп аткан көйгөйлөргө ата-энебизди тыкпашыбыз керек экен да. Мисалы, баламды мен мектепке киргизе албай, киргизсем дагы бир негедир бир проблема болуп калды. Ошону мен атама айтып алып майдаланбашым керек да. Атама айтып алып, "Ой, небереңиз жакшы окуп атат, тиги кызыңыз жакшы окуп атат. Айтчамча өйдө болду кыйынчылык болот экен, бирок көнөт. Мурункудай баткак кечип барып окумай, жок азыр. Зыпылдап маршрутка менен да апарбайм. Такси менен бара апарып алып келип атпайбызбы балдарыбызды? Койн, кысылып калат ана, митип калат ана, тигитип калат деп. Мына ошончолук доордо, эмне болот, алтын доордо жашап атабыз жыргап. Ошондуктан ата-энеге жылмайып коюу да садака. Неге ата-эне эмес, ким болбосун адамга карап, мындай жылмайып карап коюу, ал дагы искусственный болуп калбасын, жасалма. Ба сырты жалтырап анан ичине ит өлүп калгандар бар го. Тимеле, милайым бол, таксырым кандайсыз? Жакшысыздарбы деп коюп, ичиңизге ит өлүп калган болсо анын кереги жок. Анын кереги жок. Ошону Жалалидин ар-Руми айтып атат да, сыртың кандай болсо, ичиң ошондой болсун, ичиң кандай болсо, сыртың ошондой болсун деп. Экөө окшош болсун деп. Өзү деле ичиңиз кандай болсо, сыртыңызга бир күн ошол чыгарып коет. Ошого дайыма түз, таза мамиле кылышыбыз керек экен. Анан аксакалдарга эч качан сын пикир айтпашыбыз керек. Ошого аракет кылалы. Мейли кемчилик кетсе кетсин. Эртең булардын жашына биз барганда биз булардан да алжып кетишибиз мүмкүн. Өтө. Ошон үчүн кыргызда сонун сөз бар. Не дейт? Кокус атабыз туура эмес сөздөрдү сүйлөй берсе, конок келгенде такча айтып билесиздерби кээ бир аталар. Конок келгенде баштайт жана проблемасын. Проблеманын баарын ошо конок келгенде баштайт. Ана ошо конок келгенде эмне дейсиз? Сонун термин бар бизде. Атабыздан келаткан. Ошон үчүн дайым айтып келебиз да. Биз адабий китептерди, өзүбүздүн тарыхый китептерди терең жана терең окумайынча шариатты эч качан түшүнө албайбыз жана амал кыла албайбыз ага. Себеби карабайсызбы? Сонун термин бар. Карылык деп коет мындай. Ата-энебиз бир аз карылыкка моюнсунуп калды деп коет. Болду. Аны актаныштын кереги жок. Эми кечирип койгула, эми атам ушинтип туура эмес сүйлөп алды, апам ушинтип туура эмес сүйлөп алды дегендин кереги жок. Сонун сөз бар. Карылык деп коет. Болду. Эгерде ата-энебизди тез эле тиги дүйнөгө кетиргибиз келсе, тез эле сахар менен орутуп, давлениясын көтөрүп, тез эле тиги дүйнөгө кутулабыз десек, мал мүлк, дүйнө иштерин, бийликтин баарын алып туруп, анан дайыма проблеманы моюн айта беришибиз керек. Ата бияга мындай болуп атат, баламдыкы мындай болуп атат, кызымкы тигиндей болуп атат. Сен барып айтып койчу ата, мен өзүм чече албайт экенмин деп эле кечке айта беришибиз керек атабызга. Болду эле эртең эле тез эле картаят, тез эле иншалла өлүм периштеси келет да, ассаламу алейкум, кандайсыз дейт, ва алейкум ассалам, жакшы деп, кеттик эми жүр деп, акырын алып кете берет экен. Оорулардын баары чакырылып. Ошондуктан ата-энеге комфорт условияны биз түзүшүбүз керек экен, түзүп беришибиз керек. Шарт түзүп беришибиз керек. Кантип? Кейитпей, кепчитпей, жакшы мамиле кылалы. Туугандарына апарып келип туралы, тез-тез. Өзүнүн туугандарына, ата журтуна, тага журтуна, тайкелеринин журтуна, бөлө туугандары, кыскасы туугандары барбы? Апарып алып келип, буларды жашатып туралы, ата-энелерди. Эми Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдан сурап атат бирөөлөр келип. Аллахтын элчиси, ата-энем өтүп кеткенден кийин дагы мен сооп амалдар барбы? Кантип ата-энеме болгон бир жакшылыктарымды кылып тура алам? Деп сураса, Пайгамбар айтып атат, ата-энең кимдер менен достошуп жүргөн? Ошолор менен тыгыз байланыштуу бол деп. Мындайча айтканда, биздин тилибиз менен айтканда, Айша аталарды, Айша апаларды эмне кылышыбыз керек дептир? Тыгыз байланыштуу болуп, ассаламу алейкум, Айша кандайсыз? Айша апа кандайсыз? Жакшысыздарбы? Ден соолук иштериңиздер жакшыбы деп. Абу Бакр радияллаху анху дагы карып калган кемпир кезектер менен керек болсо кол алышып да учурашкан риваяттар бар. Муну каяка апарасыз? Ошон үчүн кыргыздар эмне кылган? Өтө эле баягы шариаттын далилдерин билбей туруп, такыбалык менен кармайм дегендерди такмаза деп койгон. Сонун сөз да. Негизи жок, бирок өзүн таква көрсөтө берет. Чыныгы таква каякта деген Имам Мухаммад муну базардагы соодагерчиликте деген. Алгы бергиде билинет экен. Кимибиз таква эмес. Жанагындай көк кашкалар, акчалар момдо чыкканда, пачкалап чыкканда.
Мен деген адамдарың да міне жолдан тайып кетет екен, мындай қишайып. Жаман болады бұл ақша. Ақша деген о далай адамдардың басын жейді екен ғой, бұл жаман екен. Құдай сақтасын. Көріп отырсыздар да. Чатақ бұл. Құдай сақтасын, барымызды адастырбасын. Жаладоға да жығат бұл. Арғандай қылат бұл. Мұны жеңі жоғатауыз не деген? Жылмайы бойынша. Айбанаттан ақылды түлкі олат тұрбайбы. Адамзатты жашартқан күлкі олат тұрбайбы. Күліп жүргенді үйреніш керек. Өңірөйі, ошоны бір жақшы көрініш қылып алғандар, ошо салаваттуулық деп түсініп алғандар бар. Серьезно, мұнда қарайды. Ассаламу алейкум десең мында тіктеп тағат кейді. Бұл мені қайерден танып болды кейді, ошоны ойланып отырады. Уалейкум ассалам деп қой, андайын ойлана берсе болмақ. Алик албайды, мында тіктеп болады. Митіп бетін тітірет қойғандар да бар. Уалейкум ассалам деп қойыңыз болды да. Шындай. Ошоға қараңыздар, Ахмад рахматуллахи алейхи митіп айтқан екен. Зиллул муъмини яумал қияма садақатуху. Қиямат күні момындың көлөкөсү бұл берген садақасы болады дептір. Ошон үчүн дайыма садақа беріп жүрген харакет кылалы, аз болса дагы, кичинекей болса дагы. Анан Имам Байхақи мынтип айткан экен. Билесиздер, белгилүү хадистеринен болгон, хадисчил болгон пайгамбарыбыздын хадистерин изилдеп жинактоо боюнча атактуу аалымдардын бири. Истанзилур ризқа бис садақа. Алла Таала асманга байлап койгон рызкылар бар, толтура. Ошол рызкыларды бул жака садака берип отуруп, эмне кылгыла дейт? Асмандагы рызкыларды түшүргүлө дейт. Бая алма, сонун алмалар болот го, айылда бала кезде эстесеңиздер. Анан бышып турган маалда кичине күбүп койсоң эмне болот? Түшөт алмалар, тыкы-тык. Ошону асмандагы рызкыларды күйдүргөн садака экен. Ошон үчүн бул жагына садака берип, бул жагынан рызкыларды жаадырып алсак болот экен өзүбүзгө. Мынакей мусулманчылык менен иши деле жок. Мына Америкада аты эсимден чыгып турат. Бир компаниянын чоңу бул. Өтүп кетти азыр. Ушул карабайсызбы? 6 жашында баштаган экен. 100дөн 2,5% эмес, 10дон 1 берип турам түшкөн пайдамдын деп. 1000 сом тапса 100 сом берет экен, 100 000 сом тапса 10 000 сом, 1 миллион тапса 100 000 сом берип тура берет экен. Мен берем мен элге депчи. Анан акчасын эсептей албай албады акырында. Бул тигилерден. Бизден Хасан Аль-Банна деген аалым өткөн 19-кылымда. Ошонун жора жолдоштору болгон, каражат жагын көтөрүп турган. Ушул аалым каражат жагынан көрүнгөндүн тузагына түшүп калбасын деп каражатын көтөргөн бир ишкерлер болгон. Ошо ишкерлер да ушундай кылган. 10дон 1 бөлүгүн биз алабыз, тескерисинче 9 бөлүгүн биз элге кайрымдуулук. Акырын акчаларын эсептей албай калды го. Акчаларын эсептей албаган. Бул 10дон 1 берем десе, тигилер андан дагы мартты кылган. 100дөн 10% меники, 90% Кудайдыкы. Кудай жолунда мен бейбечаралга кайрымдуулук кылам деп туруп, берип отуруп алган. Баарын берип коюу, отуруп калган эмес. Бир иш ачат, мисал айталы, мынерге айталы, сода борборун ачтыңыз, азык-түлүк жана шампунь, бирдеме саткан. Айталы, ошол жерде 1 миллион сом табасыз. 100 000 алып калат экенсиз дагы, 900 000 эмне кыласыз? Кайрымдуулук кыла бересиз. Тигил жагыңыз өсө берет. Дагы бир жерге ачасыз, айталы бир 100 жерге ачып койдуңуз Кыргызстан боюнча. 100 жерге ачып койсоңуз 100 000ден канча болот? 10 миллион сом болот айына. Сизге жетпейби? Ашыгы менен жетет да мынамдайынан. Мына ошондо Кудайдан тилешибиз керек экен. Берип рахат алган эмес, алып эмес, берип рахат алганды үйрөнүшүбүз керек экен. Эми Яхья бин Муаз айтат, рахматуллахи алейх. Кыямат күнү кичинекей бир данчалык берген кайрымдуулук бар го дейт. Жер бетиндеги тоолордун салмагындай соопторду силерге алып келип берет дептир, эгерде Кудай үчүн берген болсоңор деп. Ошондуктан бизде адаттар бар болчу, билесиздерби? Кокус мал сойсо, баш чырагын эч жерин күйгүзбөй таптынака кылып куйкала деп, 1-чи, 2-чи, 3-чү класстын баласысың, отун менен куйкалатпайт, кашек менен жалаң. Туура, кашек менен билесиздер да баягындай күйгүзүп жүрбөйт. Жалында тоолуп кармап, бүттү тили угасың, эгерде бир жерин неме алып жүрсөң баягындай күйгүзүп жүрсөң. Кып-кызыл кылып, куйкалап, акырын кескилеп, ошентип таза куйкалап келесиң. Анан кийин анча-мынча эттерин кошуп, кайнатып туруп, бир туугандарын жанагы чоң апаңды чакырып кел дейт. Аларды барып кейшейип барып чакырып келесиң. Атамдар чакырып тамак ичип келсин деп атат го деп. Ошол салт бар болчу бизде.
Азыр ошол салт барбы жокпу? Жок. Ар ким өзү менен өзү тамактанат акыры, басып жатып кел. Эми тияктан конок келсе дагы үйгө эмес. Bir günü жолугабыз, мен bir шашыл иш бар эле. Тиги кафеден жолугабыз, кафеден узатып берип, тозуп алып ошоктон узата берип, биздин балдарыбыз эмне болду? Бордоку баладай болуп калды. Бордоку мындай чыкты. Мээси уктап калган. Бирок сүйлөсө Америка, Москвадан сүйлөйт дечил, азыр Америкадан сүйлөйт. Европадан сүйлөйт. Демеле гений. Бирок bir 3-4 конок келип кала тургуңуз жүдөйт. Тозуп алып узата албайт ал. Отуруңуздар. İçinizde bu teması çok. Antkeni al geni olup ketken özünün oyu boyunca. Çыныгы geni kандай? Kim bolbosun ıldı düşüp alıp süйлөшөt, öйдө болсо öйдө жака чыгып барат, орто болсо орто жака тушташ келип алып süйлөшөt. Ушундай экен да. Ошон үчүн Ибн Абидин китепте айтып атпайбы? Айылдын балдарына караганда шаардын балдары тың, шаардын балдарына караганда айылдын дагы шаардын да жашоосун көрүп койгон балдар кыйын болот деп. Анткени ким болбосун өзүнө жараша мамиле кыласыз. Бул кимдин методу? Бул пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын методу ушундай болгон. Кемпирлерге кемпирдей, аялдарга аялдардай, жанагындай залымдарга залымчамда тике туруп сүйлөшүп койгон. Кыскасы ким болбосун өзүнө жараша мамилени жасай билген. Эми Умар ибн Хаттаб радияллаху анхунун сөздөрү бар, Айша энебиздин риваят кылган хадистери бар. Мына ошо Айша энебиз мындай дейт: "Забаху шатан", күндөрдүн биринде кой союп беришти бизге. Сахабалар кызмат кылган да. Факала Наби саллаллаху алейхи ва саллям: "Ма бака минха". Эчтеке калган жок бу койдон. Бас кайрымдуулук кылыныш керек экен да. Десе, пайгам Айша энебиз айтат, эчтекеси калган жок, бир эле даалысын алып калдык десе, даалысынан башкасынын баары калган турбайбы бизге дептир да. Даалысы гана калбай калыптыр да, сообу деген экен. Ошон үчүн бизде ырым болуп калган, эмне болгон? Кокус түлөп өткөрүп мал союп калсаңыз, эчтекесин калтырбай казанга баарын салдырып туруп, bir bışırıpты bir таратып берген турабы биздин адатыбыз. Бул атабыздын оюнан чыгарган нерсе эмес. Мынандай хадистердин негизинде алып жасап жүргөн экен көрсө. Кой айнанан бир-эки даалысын устуканын алып калалы, кийинде тамак кылып жейбиз десе, жок айнанайын. Балам, ал Кудай үчүн арын алып калган нерсе. Айнанайын, бирин калтырбай, салып кой деп салдырып койгон. Ушул мына атабыздан келаткан сонун бир эреже өбөлгө. Ошондуктан биз нарк насилибизди терең өздөштүрмөйүнчө шариятыбызга терең амал кылып кете албайбыз деп атканыбыз маселеси ушундан экен. Убакыт бүтүп калганына байланыштуу Кудай буйруса, кийинки сабактарды да улантабыз ушул тема боюнча эле. Анан жума бүткөндөн кийин жалгыз бойлуу аял, көз азиз бир уулу бар экен, дарыланат экен. Мына мечиттин эки жак эшигинде турушат. Ошого колуңуздардан келишинче бир кайрымдуулук жасап койсоңуздар, мажбур эмес, өзүңүздөр ыктыярыңыз менен Кудай үчүн деп келе турган балелерди жана оору сыркоолорду Кудайым өзү бизден алыс кылсын деген ниетте. Алхамдулилlah ва салату ва саламу аля расулилlah ва алхамдулилlah раббил аламин. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.